Isfana шаарында ишкер аялдарды колдоого багытталган уникалдуу кесиптер фестивалы деген аталыштагы иш-чара Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Чынара Саттарованын катышуусунда өткөрүлдү. Аталган иш-чарага Лейлек районунун аймагынан 200га жакын жергиликтүү жашоочулар катышты. Атаң коноктор келди, мастер-класстарды өткөздүк. Жаштарга туура багытты көрсөтүү үчүн мотивацияларды бердик. Кесиптер фестивалынын жүрүшүндө 3 мыкты деп тандалып алынган спикерлер жана үлгү алуучу адистер өз кесиптери жөнүндө айтып беришти. Алардын бири Бүбүсара Момошева. Ал жүзүм жана талдардан өзгөчө себеттерди токуп даярдай алат. Бүбүсара Момошева эл алдында чыныгы мастер-класс көрсөтүп, жарым сааттын ичинде жолдошу менен 2 себет жасады. Мен ушуну менен 7 жылдан бери үйүмө киреш алып келемин. Köyüm ekөөбүз токуйбуз. Эми тиричилигим кылып атып, анан бош маалымда ушуларды кармап, бекер отурганча үйүмө киреше келет. Анан муну негизи эттерге, анан куруттарга жакшы алат. Үйдө эле отуруп, үйдө эле заказ алып сатамын. Эң чоңдору 250, 350, азыр ушулар 150, ушинтип сатамын. Өзүмдүн алып коюп алган мээнетиме жараша. Ошондой эле агроном Райхан Салиева органикалык биогумус менен алектенет. Анын айтымында бүгүн бул жумушту жасабасак, бизди экологиялык коркунучтар күтүп турары ыктымал дейт. Областык жетекчилик тарабынан ушу инсан элек коомдук фонду тарабынан уюштурулуп, бүгүн биздин конференциябыз өтө жогорку деңгээлде өткөрүлүп, бул боюнча ар бир айыл өкмөттөрдөн келген ишкер айымдар, ушул жалаң ушул баягы бир максатты көздөгөн биздин ишкер айымдарыбыз келип, өтө жакшы маанайда катышып атат. Мастер-класстар жана сүйүктүү кесиптери жөнүндө шыктандыруучу презентацияларды өткөргөн үлгүлүү кесипкөйлөргө катышуучулар да өз ыраазычылыктарын билдиришти. Бул иш-чара Баткен облусундагы миграцияга дуушар болгон калктын аярлуу топторундагы атаандаштык жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу үчүн социалдык инновация долбоорунун алкагында FSDS фонду менен биргеликте өткөрүлдү. Каныша Яшымова, Бакытбек Саитов, Алтын бешик жаңылыктары.